Assalamu алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен сиздерге Москвадан салам жолдойм. Бүгүн марттын 3-ү 2023 жыл. Мен бул жерге келгенимде бирден бир себеби, урматтуу достор, мындан бир канча күн алдын сиздерге Асманчиктин абалынан маалымат бергенбиз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр ушул даректе, ушул учур саатта ушул Асманчиктен сиздерге бир маалымат берейли. Анткени ушу кол сунган мекендештерге азыр бул жерде эжекелерибиз күтүүдө. Кандай эже? Assalamu Алейкум ассалам. Кандайсыңыз? Эл үчүн кызмат кылган анай силен берекет тапшы. Алыс жолду жакын кылып элден кабар алып келсиң. Рахмат экен. Салам алейкум. Жакшы, Кудайга шүгүр буйрса. Кандайсың? Жакшы. Аман эсен келип Кудайга алдыңбы? шүгүр буйрса. Жакшы. Мына биздин Москвага 2-3 күндөн бери күтүп аткан Азамат Байматов инибиз аман эсен келип калды. Кандай эже? Азыр Кудайым. Жакшы, Кудайга шүгүр. Шүгүр буйрса. Аябай кубанычтабыз. Куш келипсиз. Буйрса, Кудай буйрса. Мынакей кандай турасыздар эже? Маанайлар жакшыбы? Кудай буйрса. Алейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы буйрса. Өзүң кандай Асманчы? Жакшы турасыңбы? Мен мына Кудай буйрса келип калдым. Ооба. Мына Кудай буйруса, урматтуу достор, мына ушул Асманчиктин жанына мындан бир канча күндөр алдын келгем. Бул сиздерге маалым, анткени келип сиздерге маалымат берип, келишимде дагы мен бир нерселерди сөзсүз баса белгилеп айткым келет. Азыр бул жерде турган байкелерибиз, эжелерибиз мына ушундай жакшы сунушту берип, Азамат келсең деген сунуштар болуп, ушул коомчулукка чыгарып койсоң, биздин мына Кара Таш айылынан чыккан уул кыздары, байкелерибиз чакырып, анан бул жерге келип, бүгүн мына кыргыз ынтымагы менен жакшы ушундай аракеттер жүрүп келет. Биз менен бирге болуңуздар, Кудай буйруса, алдыда мына отчеттук негиздеги эмелер тартылат, Кудай буйруса. Ооба, буйруса. Өзүң кандайсың, Асман? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, Кудай шүгүр, рахмат. Жакшы, Кудай шүгүр. Сизге чоң рахмат, ушинтип Индияга жолубуз ачылып, жакында барып калсак, Кудай кааласа. Буйруса, Кудай буйруса. Ошол Кудай ыраазы болсун сиздерге, кыргыз элине бизге ушинтип дуа берип, колунан кандай жардам бересиз, ушундай жардам берип атканыңыздарга бүт кыргыздарга рахмат. Видео чыккандан бери байланышта болуп аткан мекендештердин саны көбөйдүбү же кандай? Ооба, көбөйдү. Ооба, звонить этип аткандар болду, келип бизден зыярат кылып кеткендер болду. Чоң рахмат сиздерге. Кудай ыраазы болсун. Дагы бир жолу баардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Мына кайрадан Кудайдын буйругу менен Азамат менен кайрадан учурашып, кайрадан ушу Москва деген чоң шаарда Азамат кайрадан келип кубанычтуу болуп отуруп калдык. Арадан кыйла күндөр өттү, видеолорубуз чыкты балам экөөбүздүн. Ушул ортолукта аябай сонун комментарийлер, аябай сонун каалоолор болду. Бизге балам экөөбүзгө аябай көп бир туугандар чыкты. Туугандар, эже сиңдилер, ага инилер дегендей биз көп туугандуу болуп калдык. Ошого Кудайга шүгүр. Канчалаган адамдар менин баламдын ден соолугуна, бизге жакшылыктарды каалап, сонун дуаларды айтты. Ушунун баары каяктан болуп атат? Ушунун баары кайдан табылды бизге? Каяктан биз ошо туугандарды таптык? Бунун баардыгы ушу Азаматка байланыштуу. Азаматтын бир бизге карап Кудайдын буйругу экен. Ошо күнү Алла Таалам бизге ушу насип кылып 26 январда учуп келип, 27 январда биринчи жолу көрүшүп, биз аябай сурандык. Мен Азаматка айттым ошондо. Алла Таалам бизге эң кымбат берген нерсе биздин бул жарыкчылыктагы убактыбыз. Ошол жарыкчылыктагы убактыңа мына Асман иниңе кичине бөлүп берчи, бизге келчи, бизди тартып кетчи деп мен аябай Азаматтан сурандым. Бирок жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы дегенде бир айтканда эле биздин состояниябызды сразу түшүндү. Иним макул эже барайын деди, убактысын тапты. Чоң рахмат ушинтип бизди келип тартып кеткенине. Андан бери биз балам экөөбүз кыйла жашообуз өзгөрдү, үмүтүбүз өстү, келечегибизди башкача карап калдык.
бул да болсо жакшынын шарапаты. Азамат, сени баягы эле айттым, өзү бала төрөлгөндө атын өтө ойлонуп коюш керек экен. Ата энең аябай туура, прям точка кылып атын койгон экен, Азамат кылып, элдин азаматы болуп жүрө бер. Чоң рахмат. Ошодон бери көп кайрылуулар болду. Ар бир кайрылуу, ар бир жакшы сөз же ар бир акча түшкөнү Кудайга шүгүр. Азаматка рахмат деп балам. Азамат байкем аркылуу болуп атат ушул деп неме кылып атат, сүйүнүп атабыз. Эми ар бир үйдө сүйүнүч болсун, ар бир үйдө кубаныч болсун. Ошо бизге жакшы ниеттерин айтып, жакшы каалоолорун айткандардын ар биринде кандайдыр бир чечилбеген проблемалары болсо, кандайдыр бир жүрөктөрүндө көйгөйлөрү болсо, Алла Таалам ошонун баардыгын чечип бергенге, жеңилдеткенге жардам берсин. Бизге кайдыгер болгон мейирман өзүмүн кыргыз элиме. Кыргыз элинин жүрөгү аябай кең, кыргыз элинин келечеги кең. Кыргыз эли бир башкача, бекеринен ала тоого жайгашып калган эмес, бекеринен таза сууну ичпей атат биздин элибиз. Биздин элибиздин жүрөгүндөй жүрөк, мээриминдей мээрим жок. Чоң рахмат. Биз таазим кылабыз балам экөөбүз элибизге. Бизде мына балам 22 жылдын ичинде балам биринчи жолу апа кызматыңы кылайын, жерден жеңилиңи колуңан орунуңду алайын деп ушундай бир тилек кылды балам. Ушуну укканыма шүгүр дедим. Рахмат сага, Азамат. Рахмат. Рахматты баардыгы эле ала бербейт. Рахмат деген бизге окшогон энелердин оозунан чыккан рахмат, бул чын жүрөгүбүздөн айтылган рахмат. Эч качан жамандык көрбө. Ата энеңин пешенесине, балдарыңдын пешенесине, баардык жакындарыңын аман жүр, бай бол, бактылуу бол, бар бол биз үчүн. Чоң рахмат, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчү, Кайрымдуу бол фонду жардамга муктаж адамдар менен элдин ортосунда жакшылык үчүн көпүрө болуп келет. Сиз дагы кайрымдуулукка салым кошуп, биздин каналга катталып, видеолорубузду бөлүшүү менен дагы соо иштерге себеп боло аласыз. Андыктан ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз. Биринчиден чоң рахмат Азамат байкеге. Ошо апам үйдө аябай көп ишти кылат. Апам өзү үйдө уборка кылат, мени жаткырат, тургузат, бет колумду жуат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр видеону. Ошондо отуруп ичимен ойлоп койт элем да, кандай сонун болот эле апама жардам берсем. Апам убара кылып тирлеп отурганда, жооруп атканда магазинге өзү барбай, мен апама алып берсем, магазинден продуктларды кылып, апамдын жашоосун жеңилдеткенге жардам берсем, кандай жакшы болот эле дейт элемин. Ошентип отурганда ошо сизге деп, кыргыз элинин жардамы менен, мне кажется, ошо өзүмдүн мечталарыма жакындап атабыз апам менен. Ошо Кудай кааласа, мне кажется, ошо бүт мечтабызга жетип, мен да Кудай кааласа апама жардам берип, апам карыганында аябай сонун кылып багып, мекке өзүм белимди көтөрүп, Кабаны айлантыра турган деген надеждаларым бар болуп калды. Буга чейин чындыгында айтканда, сказка деп ойлойт элем ондойлордучу. Ошо менин оюм боюнча окууму бүтүп, окуум бүткөндөн кийин иштеп, анан кийин акчаны копить ошентип өзүмө лечение кылам деген пландарым бар эле да. Аны ойлоп койт элем, мен ондой кылгыча 30-40 чыгып кетеминби деп. Буга чейин времябыз хватит бекен, врачтар поздно дебейби экен деп ойлонот элем да, бирок баары ушунча баскым келет эле. Ошо кантип бассам дегенде, бирок апам экөөбүз только эле өзүбүздүн күчүбүзгө ишенет элек да. Бирок кинолордо супермендер пайда болуп жардам бергендей, Азамат байке менен кыргыз эли бизге помощник болуп, пожарный болду бизгечи. И мне кажется, Кудай кааласа ошо дагы акча топтолуп, бүгүнкү көрсөткөн отчеттор еще не полная сумма. Бирок элдер ойлоп калат, булар уже топтолду экен деп. Жок, менин лечениема аябай көп сумма кетет. Дагы где-то биз 20% топтодук да. Бирок Кудайга шүгүр, жакшы тез топтолду. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Бүт өзүмдүн мечталарыма жакын арада жетейин деп эле калдым. Кудай кааласа апамдын жакында иштерин, ишин жеңилдетип, мен апам өзү айткандай, өткөндө сөз кылганыбыздай болуп, үйүн прискостоп, иш ооруп атканда, оорубай да койсоң го, бирок ооруп атканда аптекага барып, апам айткан дарилерди алып келип берип туруп, ошондой кылганга жакындап калды. И главное, кыргыз элине дагы азыр
мен мечтам ошо кыргыз элине дагы какой-то хоть 1% болсо дагы жардам бергенди тилеймин. Ошолорго жакындап калат, Кудай кааласа болот. И Кудайдан тилегеним ушу башка лечение алып аткан, дагы башка ооруп аткандарга да Кудай жардам берсин. Ошо бүт ооругандар, бүт кыргыз эли мечталарына жетсин. Урматтуу көрүүчү, Кайрымдуу бол фонду жардамга муктаж адамдар менен элдин ортосунда жакшылык үчүн көпүрө болуп келет. Сиз дагы кайрымдуулукка салым кошуп, биздин каналга катталып, видеолорубузду бөлүшүү менен дагы соо иштерге себеп боло аласыз. Андыктан ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз. Видео чыккандан кийин телефон тынбады. Анан ушунчалык бир мейирман адамдар көп экен бул жашоодо. Ушунча көп экен. Менимче 99% элдин баары мейирман экен. Биз ойлойт экенбиз, бирөө жаман, тиги жаман деп бир 3 адамды көрүп алып, мир жаман деп ойлоп калат экенбиз. А в жизни ушунчалык көп адамдар бар экен. Мээрими, жүрөгү мээримге толгон адамдар бар экен. Аябай балам экөөбүз чындыгында иногда мурашкидек ошондой болуп аттык. Ар бир сөзгө, ар бир кайрылууларга биз сөз жок да, сөз жок. Биз Индияга барып келгендей болду, асманчык басып кеткендей болду. Ушунча сонун каалоолор айтылып атты, ушунча сонун сөздөр. Ошонун эле бир үзүндүсүн мен жүрөгүмөн өтө кабыл алдым. Assalomu alaykum. Gulay эже, кандайсыздар? Чогуңуздар жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү эже? Оорубай, кыйналбай. Балаңыздын майрамы менен куттуктайм. Мен атым Нурсултан, мен Жалал Абад областынын Сузак районунан болом. Мен сизге кайрылып аткан себеби балаңызды куттуктап коеюн деп, анан сизге ыраазычылык айтып коеюн деп. Бул жашоодо эң бир таза сүйүү, түбөлүк сүйүү, эне баланын ортосундагы сүйүү экен эже. Эч бир жашоодо жок сүйүү экен булчу. Башыбыз иштесе дагы, иштебесе дагы, акча тапсак, таппасак дагы, бассак, баспасак дагы, энелер силер кандай сүйсөңөр, түбөлүк ошондой сүйөт экенсиздер. Ошон үчүн мен балаңыз катары, мен сизди апам катары аябай сыйладым. Алла таалам сизден ыраазы болсун, сиз аябай күчтүү эне экенсиз. Балаңыз өзүңүз ниет кылыпсыз, ушу неберелериме тапшырайын ушунун дневниктерин деп. Ошол күнгө Аллахым сизди жеткирсин эже. Балаңыз да эл катарына окшоп, эл арасында окшоп бир басып кетсин эже. Ушу ойлогон оюңузду, тилеген максатыңызды Алла таалам толугу менен орундатсын. Өзүңүз дагы оорубаңыз, өзүңүздү этият кылыңыз эже. Анан ал жерде жашайт экенсиз, жашаган жериңизди дагы көрдүм. Анан эже баягындай мен Москвада плотник болуп иштейм. Текелерди оңдойм, текелерди жасайм. Анан сизге эгерде бирдекеңиз бузулуп калган болсо, айнектериңизден шамал кирип аткан болсо, дагы бир иш кылыш керек болуп турган болсо, ушул номурга кайрыла бериңиз. Мен атым Нурсултан. 6-дан кийин барып кетчим. Колуман келген жардамымды берем эжеге, сизге. Сизден Аллах ыраазы болсун. Сизде энелерибиз күчтүү, чыдамдуу, ыймандуу энелерибиз бар үчүн бул жашоо сакталып келет экен эже. Аллах сизден ыраазы болсун. Мына урматтуу мекендештер, азыр мен бул жерден туруп, мынакей асманчык менен эжекенин, энекенин жүзүндөгү мындай сиздердин, биздин кичинекей кылган аракетибиздеги бир кичинекей бөлүкчөлүк, бир жыйынтыгын көрүп сүйүнүп атам. Себеби ушул аз аралыкта чогулган бул каражат мына бүгүнкү күндө дагы да болсо кичине үмүткө үмүт кошуп отурат. Мен дагы да чакырык кылам сиздерди. Колуңуздардан келишинче ушул экран алдындагы реквизиттер мына ушул үй бүлөгө таандык сиздер сунган кол бүгүн түздөн түз ушул үй бүлөнүн өзүнүн колуна келип жетип аткандыгынан мындай маалыматты бергим келет. Мына азыр отчеттук немени жасап да коюуну туура көрүп атабыз. Анан 15 күн аралыгындагы бул жыйынтык мына азыр өзүңүздөр уккандагыдай Кудай буйруса 560 000 рубль, анан $2100 чогулуп отурат. Дагы да келиңиздер, азыр асманчык туура айтып кетти. Бул жетишип калган, жеткен каражат эмес, буга дагы талыкпаган дагы аракеттер. Сиздердин дагы да болсо күчүңүздөр биздин ушул асманчыктын ден соолугу дагы да жакшырып кеткиче бирге болойлу достор. Ушул видеону ушул биринчи чыккандагыдай эле колдоп берип коюңуздар. Мүмкүн болушунча эгер акча бере албай атам, акчам болсо эле берип коет элем деген оюңуздар болуп капада болбоңуздар. Себеби ошол видеону таратышып жардам берип коюңуздар, бөлүшүп, комментарий жазып, мүмкүн болгонча болгон аракет жумшалсын. Азыр
мына ушул асманчиктен дагы бул үй бүлөдө мен эжекеме энекеме дагы мына апаларыбызга рахмат. Анткени ушундай бизди сонун кылып тарбиялап чоңойтуп бизди мындай бөпөлөп карап отурган апалар бар экен. Мээрим булагы деги эле соолубасын деп бекер айтпайт. Ошон үчүн эжекеме дагы комментарийди аябай сонун бир дем күч берип жазып аткан мекендештер. Ар бир тамгаңыңыздардычы жазып аткан тамгаңыңыздарга Кудай сооп жазсын. Ушундай жашооңорго береке берсин. Анткени жакшы адамдар, жакшы адамдын оозунан жакшы сөз чыгат. Жакшы адамдын колунан жакшы иш келет экен. Жакшы адамдар жашасынчы, мындай жашагыла Кудай буйрса мындай эч жамандык көрбөгүлө деген эне батасы кабыл болсун. Ошон үчүн эч бир үйдө, эч бир үй бүлөдө уул кыздар оорубасын. Мен да тилектешмин. Анан мына ушул үй бүлөдөгү эне баланын бири-бирине болгон мээрими, бирине болгон сонун эмеси мен келгенде айткамда сиздерге эл мындай акчасы менен берип жардамындаша турган болсо, бирок экөөңүздөрдүн чоң жардамыңыздар тийчү жардамыңар бар экен. Себеби эне баланын ортосундагы бул жакшы көрүү, бир апасын ойлогон бала асманчиктен мына мен баш болуп үлгү алгым келет да. Анткени энени ошончолук деңгээлде ойлоп, аяап турган балдар мекенибизде көп болсун достор. Аябай көп болсун. Ошон үчүн мүмкүн болсо ушундай мындай эжекеме дагы азырда мына айтып кетким келет. Жашоодо эки эне бар экен. Бирөө төрөгөндү билет экен, бирөө ошо төрөгөндү эле билет экен, мээрим төккөндү билбеген энелер бар экен. Буну күкүк эне деп аталат экен. Экинчиси төрөгөндү да билип, бирок мээрим төккөндү да билген ушундай мээримдүү эне бар экен. Бирок эжекем ошо мээримдүү энелердин мээримдүүсү болуп, ушундай сый урматты асманчик айткандай өзүнүн сый урматын көрсөтүп, азыркы кылган кыял тилектер орундалышына себепкер болуп калууга биз дагы да аракет кылабыз. Сиздер дагы мен айткым келет, жалгыз эместер, мына эл бар, журт бар. Буйруса дагы да колдоп, коштоп достор, мүмкүн болушунча дагы да аракетте болойлу. Кудай буйруса мен дагы силерге рахматымды айтам. Ушул чыгарып коюп аткан бул аракеттерди мына ушундай жыйынтыктар менен болуп турса, эртең жакшы болот. Баарыңыздарга амандык, бекем ден соолук бар болуңуздар, урматтуу достор. Кудай ыраазы болсун. Урматтуу көрүүчү, Кайрымдуу бол фонду жардамга муктаж адамдар менен элдин ортосунда жакшылык үчүн көпүрө болуп келет. Сиз дагы кайрымдуулукка салым кошуп, биздин каналга катталып, видеолорубузду бөлүшүү менен дагы соо иштерге себеп боло аласыз. Андыктан ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз. Биз дагы Нокат районунун Нокат мээрим нурунун кайрымдуу фондунан келдик. Биз дагы бул эме асманчик насип экен дегенде биз дагы ушул фондубуздан эртеге баягы кат мукуран түшүртүп, ушул жерде ооруга мындай жакшы нерселерди максат кылып, сен үчүн ушул балабыз ушул максаттары ашсын, эмне максатты тилесең ошого ашсын деп биз дагы эртеге муфтийлерибиз келет. Ошолордун алдында кичине чай берип, сенин ден соолугуңду тилеп, ошол максатта мен дагы бүгүн айланып келдим. Анан кийин мына биз өзүбүз коюш кылдык эле. Ошо сен эмеден ушуну Гүлайжа жакшынакы кылып биздин асманчикке ушу биздин эмеден шорпа кылып бересиз. Ооба. Бул азыр алдыңкы биринчи эмесин алып келдим, союшубуздун эмесине. Сага ден соолук берсин, настроениеңди чөктүрбө. Сен жалгыз эмессиң балам. Сен менен биз дайыма биргеликтебиз. Урматтуу достор, мекендештер, мен мына Улкан эже дагы, Улкан эже баягы канчалаган бул нерсени мен айтып коюуну туура көрөм. Азыр мына ушул эжелерибиз дагы канчалаган бир туугандарга мен бүгүнкү күндө кече жакында келгенде жүзмө-жүз көрүшүп аткан болсом, көрүшө элек туруп бир канча мекендештерге жакшы, мына азыр келатып да Орозгүл менен сүйлөшүп келдим. Аябай жакшы баягындай иштеп, эмеде ошого да чоң себепкер болдуңуздар да, баарынан эми канчалаган. Анан эми менин бул жерге келишиме да себепкер Улкан эже өзүңүзсүз. Анан Алла ыраазы болсун, мына ушундай баягы себепкерлик немесинде келиңиз, эми өзүңүз да бир-эки ооз. Куш келипсиң. Мына биз мына төрагалар, төрайымдар канча күндөн бери сени Москвадагы мигранттар күтүп аткан. Сал ушундайраак го билесиң. Азамат Байматовду биринчи жолу ушул Орозгүл Кулматова кызыбызга 10 күн, 15 күндөн кийин өлөт дегенде прямой Индияга чыгып туруп, Азамат иним келбесең 10 күн жашоо калды, 15 күн жашоо калды деп кайрылып токтобой ыйлай бергенде көңүлүмөн өтө албай келген.
Мына биз азыр бүгүнкү күндө урматтуу мигранттар, урматтуу кыргыз элим, жумулайым момун кыргыз калкым, биз мына ушул миграцияда жүрсөк дагы бүгүн өзүмдүн бир тууган иним келгендей эртең мененден бери күтүп аман эсен келип алса экен деп Кудайдан тилеп күтүп отурдум. Азыр эшиктен кирип келгенде бул көз жаштар, сүйүнүчтүн көз жаштары. Азамат деген инибиз бүгүн бизге мына ушул кичинекей Гүлайымдын бөлмөсүнө Кыргызстандын чоң саламын алып келди. Кыргызстандын духуну алып келди. Кыргызстанда биз өзүбүздүн бир тууганыбызды көргөндөй аябай сүйүнүп тосуп алдык бүгүнкү күндө. Себеби Азамат, мен сени менен ушунчу жолу ушул 3-чү жолку иш чарасында иштеп атсам, эки жолкусу аябай ийгиликтүү өттү. Мына бул биздин кыргызыбыздын желегин желбирете турган биздин асманыбыз бүгүнкү күндө ушул диванга байланып отурат. Бул убактылуу эле байланып отурат. Кудай кааласа, мына кечеги жолу келгениңде асмандын ушундай жүзүндө жылмаюу бар беле, ушундай көзүндө бир мындай үмүттүн шамы жанып, мындай күлүп турат да, көзү күлүп турат. Ушундай жакшы настроенияда отурабыз. Бизге бир болсо кыргыз элине кызыр жолукту деп ойлоймун. Азамат, сенин апаң менен атаңдын роликтерин көрүп отуруп, ата энем өлбөдү деп ойлодум. Себеби биздин кыргызыбыздын желегин желбиретип турган Азамат Байматовдун ата энеси бул биздин ата энебиз деп ойлодук. Бизге дагы ошол атаң менен энеңдин, таятаңдын сүйлөгөн сөздөрү бизге дух берди да. Бүгүнкү күндө мына куш келипсиң, мына Асман баламдын жашап аткан үйүнө, Гүлайым досум экөөбүздүн сенин келгениң бизге дагы бир үмүттү жандырып отурат. Бул жерде азыр Кайдыгер карабаган мына Ноокат коомунун кайрымдуулук фондунун Мээрим Нуру кайрымдуулук фондунун төрайымы мына досум отурат. Россия колхозунун төрагасы Алмаз отурат. Диля экөө, мына булар Кайдыгер карабаган адамдар. Сени аябай күтүп атышкан канча күндөн бери. Куш келипсиң демекчимин. Сенин ишиңе ийгилик. Ушундай ар бир таштаган кадамдарың ак жолтой болсун. Ушундай үмүт кылып күтүп отурган балнөлөргө дайыма ушундай кушка окшоп эле учуп бара бергин. Биз сени кыргыз эли дайыма жүрөгүбүздөсүн. Дайыма бир сапарга чыксаң биз дуа кылабыз. Кылган иштерибиз алдыга жылып, ушул балабыз дагы Индияга барып, өз көзөмөлүңө алгын. Азамат, ушул баламды жакшы кылгын. Ушул жалгыз эне өмүр бою ушул комнатага байланып калды деген бир ооз сөзүмдү таштабастан келдиң бүгүнкү күндө. Бирок бизде аябай ишенич, күч. Мен бүгүн өзүм дагы убада берип бердим, Индияга барам. Эсли операция боло турган болсоң, поддержка кылып турамын деп өзүм дагы убада берип бердим. Кудай кааласа, аркабызда Кыргызстан турат, мигранттар турат, чоң эне чоң аталарыбыз, энелерибиз бүгүнкү күндө Кайдыгер карабаган бардык адамдар колунан келишинче баягы роликтен кийин акча таштап атышат. Кудай кааласа, биз Орозгүл Кулматовага 50 күндө $30,000 топтосок, бул рейсте бир 30 күндө эле топтойбуз деген үмүттөбүз. Бардыгы көргөн роликтерди көргөн кыргыз калкым, достор, мигранттар бир дагы Кайдыгер карабай звонок кылышып, ден соолугун сурашып, Асман кайта олорду сооротуп калды го, токтобой ыйлапчы. Ушундай болуп атат бизде, аябай жакшы. Урматтуу көрүүчү, Кайрымдуу бол фонду жардамга муктаж адамдар менен элдин ортосунда жакшылык үчүн көпүрө болуп келет. Сиз дагы кайрымдуулукка салым кошуп, биздин каналга катталып, видеолорубузду бөлүшүү менен дагы соо иштерге себеп боло аласыз. Андыктан ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз.